Саламатсыздарбы? Логикалык ой жүгүртүү бул алмаштыргыс пайда. Себеп дегенде логикалык ой жүгүртүү менен биз көптөгөн жагдайлардан чыксак болот. Эфирде сюрприз программасы, сиздер менен мен Тунук Вахит кызы болом. Анда биз баштадык. Ана биринчи суроо, узун менен кысканын ортосунда эмне бар? Менен Uzun менен кысканын ортосунда сантиметр, метр дегенде. Баштадык. Анда биринчи суроо. Узун менен кысканын ортосунда эмне бар? Узун менен кысканын ортосунда эмне бар? Uzun men kıskanın ortasında. Эмне бар? Uzun men kıskanın ortasında. Bilbekке мен. Uzun менен кысканын ортосунда эмне бар? Uzun менен кысканын ортосунда тире бар да. Menen, Узун менен кыскан. menen деген сөз бар. Uzun менен кысканын ортосунда эмне бар? Бийиктикпи? Uzun менен кысканын ортосунда, uzun менен кысканын ортосунда билбейт экем. жок 100 деп жазыш үчүн. Жазыш үчүн болсо тамга менен жазасың да. Туурабы? Сан керек. Сан керекпи? 100 деш үчүн 1 анан 2 0 да. Канча сан керек экен? 2 сан. 3 сан керек го дейм. 100 деп жазыш үчүн. Кереги жок да. 100 деп жазып Жок, 100 сан керек да бизге. Канча сан керек болот? 3. 3. Канча сом? Сан. Сан. 3 сан. Дагы? Сан керек жок, тамга керек да. Чөө эле? Бирөө эле. 100 деп жазыш үчүн 100 сан керек да. 100 деп салыныш үчүн канча сан? 3 сан керек. 2 сан. Туура. Экинчиси, үчүнчүсү уктап жатканда эмнени көрсөк болот? Түш. Түш. Уктап жатсак эмне көрсөк? Туура. Düş. Уктап жатканда эмнени түш көрөбүз да. Азаматсыз. Түштү. Азаматсыз. Түш. Уктап жатканда түш көрсө болот. Канча айда жылына 28 күн бар? Февраль. Канча айда деги? 12 айда. 12 айда? Февралда. Канча айда? Жылына 28 күн бар. Канча айда? 12 айда. Канча айда? 4 айда бир. Ой, 4 жылда бир. Канча айда жылына 28 күн бар? Жылына 28 күн. 4 ayda. Жок, 1 ayda. Канча айда? Жылдабы же? Жок. 12 айда. Бир айда. Ар бир айда 28 күн бар. Ошону кандай болуп Ар 12 айда 28 күн бар. Канча айда? 11 12 айда. 24 ай. 24 ай канчасы 18 күн бар. Эгерде биз 5 жумуртканы канча минутада бышырсак болот? 5 мүнөттө. Жок, 25 мүнөт керек болобу? 5 минутта керек. 5 мүнөт. Ооба. 5 мүнөт керек. 5. 5. 5 minut qana. 5 minutda da. 5 эле минутта керек го дейм. 5 мүнөт эле. 5 мүнөттө. Жарым саат керек. Эмне үчүн адам арт жагын карайт? Арт жагын киши келе атабы дейт болуш керек. Тең. Арт жагын. Чочогонда карайсың да. Артыбызда көзүбүз жок, ошол үчүн карайт экенбиз. Арт жагын карайт. Как думаешь? Не знаю. Арчагын. Бирөө көрүнүп отуруп депти. Билбейт экен. Эмне үчүн адам арт жагын карайт? Асты алыстыкты байкаш үчүн. То есть канчалык алыска кетип Карап турат. көрөңүз, чарчаңызды. Эмне үчүн адам арт жагын карайт? Чочогонда карайт эле жок. Корккон үчүн. Артыбызда эми ким келе атыр, адамдар өтүп атыр, өткөн жокпу? Дайыма бош жүргөн чөнтөктө эмне болушу мүмкүн? Дайыма бош жүргөн чөнтөктө
Эмне болушу мүмкүн? Колуң эле саласың да бош жүрсө. Не болот экен? Чөнтөгөз эле болот. Чөнтөгөз эле болот башка. Сотта. Дайыма бош жүргөн чөнтөктө эмне болушу мүмкүн? Дайыма бош жүргөн чынтыкта эч Тыйын нерсе болот. Акчы тыйын болот. Эчтеке. Чөнтөк. Дайыма бош жүргөнчү. Эчтеке. Жыртык. Бош жүргөн чөнтөктө? Акча? Бош жүргөн чөнтөктө кол эле болушу мүмкүн. Эчтеке. Бош чөнтөктө любой нерсе болот. Кол. Эчтеке постоянно жыртык болушу мүмкүн. Дайыма бош чөнтүктө болушу үчүн бош чөнтүктө эмне болушу мүмкүн? Телефон болушу мүмкүн. Эмнеге алманын данеги күрөң болот, ал эми банандыкы жашыл болот. Акыркы суроо. Алманын данеги көрөң болот. Банандыкы жашыл болот экен. Билбейт экенмин мунусу да. Туура жооп берсеңиз. Билетпи, алыш керек да болбоймбу? 9 суроого туура жооп бердим, 1 суроого жооп бербесеңиз. Эмне үчүн алманын Банандын данегинде? данеги кандай болот өзү? Күрөң эле болот. Бананда Там нет кандай уже. Бананда да данек жок го? Мелкий, Бананда мелкий. данек жок да. Ооба. алмада темир көп, бананда Бананда. Банан данеги жок да. Банандыкы? Банандыкы жашыл болот. Билбейт экенмин жан. Банандыкы Банандыкы жашыл болот. субтропикалык жемиш болгон үчүн го дейм. Бананын данеги болобу? Билбейт экенмин ошону. Алманын данеги күрөң болушу. Анын үчүн алманыкы бышканда күрөң болуп калат, банандыкы бышелекте көкмөк болот. Банандыкы бышелегинде бышканда сапсары болуп калат, алманыкы бышканда көк болуп калат, ушундай болот. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушун менен соңуна чыкты. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Себеп дегенде кийинки жумада кайрадан эфир аркылуу сиздер менен амандашабыз. Жолугушканча эсен туруңуздар.